Мейманкананын эч нерседен кабары жок конокторун түз эфирде көрсөтүп турган жашыруун камера. Бул BBC'нин ошол камераны тапкан учуру. Камера Телеграмда иш алып барган кылмыштуу тармакка таандык. Мен аны Лондондон бир нече айдан бери байкоого алып келдим. Камераны көрсөңүз болот. It's so tiny. Абдан кичинекей экен. Мына чипке туташып турат. Кытай боюнча мейманкана бөлмөлөрүнөн жашыруун тартылган интимдик видеолор интернетте барган сайын көбөйүп баратат. Эмили жана анын жигити Эрик Рождестводо мейманканада эс алышкан. Кийинчерээк алар өздөрүнүн эс алуусунун видеолору интернетке жарыяланганын билишкен. Бир нече секунд көрдүм, бирок видеону толук көрө албай койдум. Мага муну кабыл алуу кыйын болду. BBC Ай жашыруун камерадан тартылган порнографиялык контентти түз эфирде көрсөткөн вебсайтка кирүү мүмкүнчүлүгүн саткан адамдардын бирин иликтеп келди. Ал интернетте AKA деген ат менен белгилүү. Биз 7 ай ичинде бул вебсайтка 54 жашыруун мейманкана камерасынан алынган видео жайгаштырылганын аныктадык. Бул дегени миңдеген жабырлануучулар жашыруун видеого тартылып алынган болушу мүмкүн. AKA'дин VIP тобунда ошондой эле миңдеген монтаждалган видеолор сунушталат. Алардын эң алгачкылары 2017 жылга таандык. Мунун жабырлануучуларга тийгизген кесепети абдан оор болууда. Эмили менен Эрик азыр бирөө таанып коет деп коркуп жашашат. Биздеги психологиялык чыңалуу деле сакталып турат. Мага адамдар мени такай сүрөткө же видеого тартып жаткандай сезиле берет. Бирок Эрик жашыруун видеого түшүрүүнүн курмандыгы гана эмес. Ал өзү ушундай контентти карап жатып өздөрүнүн видеосун таап алган. Биз эмне үчүн ал жашыруун камерадан тартылган порнографиялык контентти көргөнүн билгибиз келди. Салттуу порнография абдан сахналаштырылган, жасалмада көрүнөт. Бирок жашыруун тартылган видеолор монтаждалбаган, толугу менен реалдуу сезилет. Эми ал макулдугу жок видеого түшүп калуу кандай экенин билгендиктен азыр уялып, намыстанып жатканын айтат. Эрик анын видеосун жайгаштырган каналдын үстүнөн Telegram модераторлоруна балдарга карата зомбулук боюнча арызданып, алардын көңүлүн бурдуруу үчүн ушундай тактика колдонуп, каналды алдырып салган. Аймактагы жыныстык зомбулук боюнча иштеген уюмдар Telegram жашыруун тартылган порнография тууралуу билдирүүгө дайыма жооп бербей келет дешет. Биздин видеону өчүрүү боюнча көрсөткүчтөрүбүз жылдан жылга төмөндөдө. Эң чоң кыйынчылыктардын бири контент боюнча арыздануу. Алардын саясаты контенттин кантип жайыла турганын аныктайт. Биз жыйынтыктарды Telegramга жөнөттүк. Алар өз билдирүүсүндө Telegramдын тейлөө шарттарына ылайык порнографияны макулдуксуз бөлүшүүгө тыюу салынат. Telegram күн сайын миллиондогон зыяндуу контентти алып салуу үчүн билдирүүлөрдү такай модерация кылат жана кабыл алат деп айтылган. Биз AKA'ге өз тыянактарыбызды жибердик, бирок ал жооп берген жок. Андан бери AKA'дин белгилүү Telegram баракчалары өчүрүлдү, бирок ал жарнамалаган вебсайт активдүү бойдон калууда.